Туғандар, мен сіздерге ушул үйдүн чыгымын эсептеп бермекчи болгон элем. Мурдагы видеолорубузда сіздерге уада берген элем. Азыр ушул үйдүн чыгымы боюнча мен сіздерге айтып берем. Бул үйдүн основной панели мынандай. Основной панели облицовочный кирпичте капталган, фундаменти болсо 3D форматында болгон. Терезенин четтерине дагы ушул кыргыз фасадтын эле наличниктеринен каптап койгон. Бул үй 4 сотикте жайгашкан экен, бирок 4 сотикке аябай чоң үйдү батырып, проектisi аябай сонун экен, мага жагып атат. 4 сотикке үйдү дагы жайгашкан, огороду дагы болгон, полный. Честный граникте биздин кардарларыбыз көп сурашат да, честный граникке келгенде кандай капталат деп. Честный граникке келгенде кадимкидей эле панелди каптайсыз дагы, мына бурчуга келгенде кыркып саласыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Дагы бир нерсеге маани берип кетсеңиздер, мына тепкичке дагы айырмасында ушундай кылып эле каптап, мына чекесине келгенде кыркып коесуңар. Үстүнөн мрамор, таш булы же кафель бастырып койсоңуздар боло берет. Бул үйдүн стенасы пышык кирпичтен болгон экен. Онун сыртынан кум шубак кылып шубашкан. Анан шубактын сыртынан эле биздин панелдерди рейкасы жок эле прямой каптап койгон. Мен көпчүлүк кардарларыбызга айтам да, дубалым кыйшык, рейка каптаса кандай болот деп ошондой суроолор көп келет да. Рейка каптасаңыздар дагы болот, бирок рейка каптагандан көрө дубалга каптаган жакшы. Мына панель мынандай стенага плотный жабышып калат да. Мына урсаңыз деле, жүгүрүп барып удар менен тепкенде эле сынбай турган болуп калат да. Ошон үчүн чыгымына кичине чыдап туруп, үйүңөрдү ылай шубак деле боло берет, кум шубак деле болот. Тегиз шубап туруп сыртынан каптап койсоңор прочный болот. Анан бунун туруктуулугу боюнча дагы айтып кетейин. Бунун туруктуулугу үйүңүздү бир каптасаңыз, үйүңүздү бузгу дери турат. Качан мага үй жакпай калды, проект жакпай калды деп үйүңүздү бузсаңыз, үйүңүз менен кошо бузулат. Үйүңүздү бузбасаңыз, вечный тура берет бул. Түшпөйт. Жан-жигитке эртең модадан калып кетпей бул анан? Европада бул 2 кылымдан бери мода болуп келатат. Кыргызстанда чыкканына көп болсо 5-6 жыл болду. Айрыкча жаңы үй салгандар мынандай кылып кыргыз фасадтын панелдери менен үйүн сыртын каптап алып атышат. Бул бир каптагандан кийин түшпөйт бул. Эскирип кала турган болсо 5-10 жылдан кийин башка светке боеп койсо дагы болот. Жан-жигит ака башында чыгымын айтам деп негедир унчукпайсыз го? Чыгымы боюнча айтайын дедим эле сиздерге. Бул үйдүн чыгымын айтсак, мына основной панелди 600 сомдон сатканбыз бу кардарыбызга. Бу основной панелге эмнелер кирет? Основной панелге мына стенанын панели, анан фундаменттин панели. Буга кошумча мына терезенин четтери красивый болуш үчүн кошумча мыналарды сатып алган. Терезенин наличниктерин. Ошондой эле үйдүн бурчтарын дагы сатып алган. Булар основной панель капталып бүткөндөн кийин сыртынан капталган. Ошолор биригип, андан сырткары бунун краскасын дагы сатып алган, өң өчпөс краскаларын. Ошондой эле буну эмне менен каптайт? Анкерный болт деп коет, чопиги бар саморез. Ошолорду дагы сатып алган. Мынандай бириккен жерлерин жамай турган, саморездин ордун жамай турган килейлерин дагы сатып алган. Кыргыз фасадтын атайын жамай турган килейлери бар, ону дагы сатып алган. Ошону менен биригип отуруп, бардык чыгымы бул үйдүн ар бир квадрат метр 1000 сомго айланып калган. Краска жана айтып өткөн немелер менен 1000 сомдон айланып калган. Одон тышкары эми уста акысын кошсок, бул үйдүн устасы ар бир квадрат метрин 600 сомдон каптап бериптир. Булардын кээ-бирки региондордо 400 сомдон каптайт, кээ-бирки региондордо 600 сом, кээ-бирки региондо 500 сомдон. Эми ол чыгым боюнча айтсак, ар бир өзүңүздөргө байланыштуу. Мисалы, сиз жакын таанышыңызга 400 сомдон каптатып алышыңыз мүмкүн, же жакшыраак устага 600 сом, 700 сомго дейин каптатып алышыңыз мүмкүн. Бул үйдүн жалпы квадрат метри 300 квадрат экен. Ошондо бул үйдүн ар бир квадрат метри, панелдин квадрат метри, краска, мыраска баягы жана айтып өткөндөй эле үйдүн бурчтуу терезенин четтери менен биригип 1000 сомдон айланса, 300 квадратты 300 миң менен бүткөн. Одон тышкары жанагы уста акысын кошсок, уста акысы 600 сомдон каптаса, 300 квадратты усталары каптап, краскалап, полный бүтүрүп бериши менен
180 000 сомго каптап беришкен бул үйдү. Устакысын кошконубузда ошондо канча болуп калат? 480 000, а? 480 000 менен полный бүттү бул үй. Эми бул үйдү бүткөндөн кийин кааласа 10 жыл 15 жылдан кийин башка түскө боёп алса дагы болот. Кааласа ушул эле цветке обновление кылып освежать этип краскалап койсо болот. Көпчүлүк эле кардарларыбыз мынандай да, бизде декор тарттык эле түшүп калды депчи. Биздин панелдер деле декордун сыртынан капталып атат. Көпчүлүк эле алгындай декорду шубактын сыртынан тартышат. Мынандай ным тарткан жерлери, ал жагынан бул жагынан жамгыр өткөн жерлери түшүп калат дагы. Ошолорду полный көчүрүп отурбай эле ошонун сыртынан эле биздикин каптап коюп атышат.